гендер деген терминди колдонуудан кичине алыс болсоңуздар. Мен үчүн дегенде гендердин түрү эркек аялдан башка дагы транссексуалист, гомосексуалист, агендер, бигендер деген түшүнүктөр бар. Эгерде баарына 25% киргизе турган болсок, биз мүмкүнчүлүк баягы гендердин баарына ушул квота менен камсыздоо мүмкүн эмес. Ошондуктан аял, эркек деген терминди дайыма колдонуп жүргөнгө мен чакырат элем да. Ошондуктан бул өтө туура, Айда Камчыбековна. Ошондуктан аялдар менен баягы эркектердин тең укуктуулугу же болбосо квотасы деген сөздү колдонууга биз үйрөнүшүбүз керек да. Гендер деген түшүнүктү бизге сырттан таңуулап атат бүгүнкү күндө. Ошондуктан мындай бир ыплас нерселерди таңуулагандын алгачкы кадамы десек бул туура болот да.